Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн силер менен кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы Абдыкалык Чоробаев жана анын Тайлак Баатыр поэмасы болмокчу. Анда эмесе балдар, силерди бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Силер бүгүнкү сабакта Абдыкалык Чоробаев жана анын поэмасы жөнүндө маалымат аласыңар. Поэмадагы каармандарды санай аласыңар. Көркөм окуу менен ой жүгүртүү жөндөмдөрүңөрдү өстүрөсүңөр. Мекенди сүйүүгө, аны коргоого даяр болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Абдыкалык Чоробаев 1896 жылы Нарын облусунун Курткай айылында туулган. Анжиян медресесинде 6 ай окуп, арабча кат тааныган. 1920 жылы Ташкенттеги мугалимдер курсун бүтүргөн. Акындын нускасы, өрнөктүү устаты Тоголок молдо болгон. Алгачкы ырларында бири кем жашоо, тиричилик, колунда барлардан көргөн азап тозокту жазган. Ал эми кеңеш доорунда жаңы заманды, эркин эмгекти, бейпил турмушту сүрөттөп ырдаган. Анын Жаңыл мырза, Мышык баяны, Тайлак Баатыр, Жети эрдин өлүмү жана башка чыгармалары бар. Анда эмесе балдар, поэма деген сөз жөнүндө түшүнүк алалы. Поэма грек тилинен жаратам, чыгарма жазам дегенди түшүндүрөт. Бул поэзиялык формадагы баяндоо ыкмасында жазылган чыгарма болуп саналат. Силер менен биз азыр Тайлак Баатыр поэмасы жөнүндө сөз кылабыз. Тайлак Баатыр поэмасына киришүүдөн мурун мен силерге Тайлак Баатыр жөнүндө тарыхый окуяларды айтып берем. Илгери биздин Кооз Нарын жергебизде Рыскул деген адам жашаган. Анын Атантай жана Тайлак деген 2 уулу болгон. 19-кылымдын 1-жарымындагы кыргыз элинин көз карансыздык үчүн болгон кыймылынын ири өкүлү бул Тайлак Баатыр болгон. Нарын кыргыздарынын Кокондун эзүүсүнө каршы күрөшүнүн 1-этабы 1832 жылы Тайлак Баатыр жана анын иниси Атантайдын жетекчилиги менен башталган. Бирок ийгиликсиз аяктаган. Ал эми 2-этабы Мадали хандын Тайлак Баатырды туткундоо үчүн Араб башында турган аскер жиберүүдөн башталат. Тайлак аларды 9 тородогу Бычан жайлоосунан тосуп алып, салгылашта жеңип чыккан. Ал эми ушул эле согуштун 3-этабы 19-кылымдын 30-жылдарына туура келген. Мадали хан Түркстан тараптагы казактын Эдиге төрөсү менен келишип, Тайлакка каршы аттанышкан. Эдие менен Тайлак Баатыр Суусамырдын Дубан кечүү деген жеринде бири-бирине карама-каршы беттешкен. Мына ушул беттеште, ушул согушта балдар, Тайлак Баатыр жеңип чыккан. Аны силер мынакей кыска сүрөттөн көрүп жатасыңар. Кашкарды башкарган кожолордун бири Жангер кожо Кытайга каршы чыга баштаган. Ага Тайлак Атантай колдоо көрсөткөн. Кытайлар 1825 жылы Баян Бату генерал баштаган аскерлерин кыргыздарга жөнөткөн. Тайлак жокто айылын курчап алышкан. Талап тонушкон. Тайлак шашылыш кол курап, душманды ойнок жар капчыгайында талкалаган. Мына ушинтип душмандардан өзүнүн жерин, мекенин, айылын, эл журтун коргоп, Тайлак Баатыр Баатыр атанган экен. Бирок кийин сасык тумоолоп калганда Кокондук тыңчы атайын жалданып келип, аны ууландырып өлтүргөн экен. Биздин керемет жерибиз Нарын өрөөнүндө балдар,
Нарын областынын кире беришине ушул Тайлак баатырга арналган эстелик жайгашкан экен. Жана ошондой эле Тайлак жана Атантайга курулган мүрзө мынакей сүрөтүн көрүп турасыздар. Кийин бул мүрзөнү оңдоп түзөө иштери жүргөн. Азыркы көрүнүшү мына ушундай түрдө балдар, көңүл буруп карагыла. Нарын жергесине конокко барсаңар, мына ушул мүрзөгө токтоп карап чыгып көрсөңөр болот балдар. Анда эмесе балдар, чыгармадан дагы үзүндү окуп көрөлү. Атантай Тайлак эгиз болгон, алардын жердегени куртка коргон. Ал кезде коконханы сурак кылып, кыргыздын кыйласынын канын соргон. Талакбай Тайлак жайын сүйлөр эле, айткандай оболтодон элдин баары. Бул болсо чыгармадан үзүндү берилип жатат. Модели такка минип таажы кийген, көчмөндүү казак-кыргыз башын ийген, зордуктап дүйнө мүлк чарба малын коконго болжолу жок ташып ийген. Адегенде кыраш деп алман алган, кан тартуусу деп көп мал айдап алган, бир жагынан үшүр зекет малдан алган, аралап жакшысынан тандап алган. Бул чыгарманы өз алдыңарча окуу китебинен окуп чыккыла. Абдан кызыктуу. Чыгарманы окуп чыккан соң төмөндөгү суроолорго жооп берсеңер болот. Бул суроолорду кошумча WhatsApp аркылуу силерге жиберем. Суроолордун жоопторун дептерге жазып, анан менин WhatsApp номериме жиберип коесуңар. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Кийинки сабактан үн алышканча саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.